Өзбекстан Кыргызстанга үңкүртөө аймагын берүүгө даяр. Быйылкы Рамазан айынын болжолдуу датасы белгиленди. Нооруз майрамына карата ат оюндары башталды. Өзбекстан берген тез жардам унаалары Кыргызстанга келди. Өзбекстан Кыргызстанга үңкүртөө аймагын берүүгө даяр. Бул тууралуу президент Садыр Жапаровдун Өзбекстанга болгон мамлекеттик иш сапарынын жыйынтыгы боюнча маалымат катчы Галина Байтеректин билдирүүсүндө айтылды. Кыргызстан Сох анклавына транспорт жана аба каттамын ачып берүүгө даяр. Анклав жашоочулары чек арадан ээн эркин өтө алышат. Ал эми өзбек тарап мындан ары үңкүртөө талаштуу аймагын талап кылбоого даяр экендигин билдирди, деп айтылат билдирүүдө. Мындан тышкары кыргыз-өзбек чек арасындагы айрым тилкелерди делимитациялоо жана демаркациялоо иштерин эки тарап тең 3 айдын ичинде ишке ашыруу керектигин белгилешти. 2021 жылы орозо айы кайсы күнгө туура келери болжолдуу белгиленди. Негиз катары башка өлкөлөрдүн мусулмандар дин башкармалыгы менен эл аралык астрономиялык изилдөөлөрдүн маалыматтары алынды. Рамазан айы ай жаңыргандан тарта башталат. Себеби ай календары Григориан календарына караганда 11 күнгө кыска. Буга байланыштуу орозо жыл сайын өткөн жылга салыштырмалуу 11 күнгө эрте башталат. Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы орозо 13 же 14 апрелге туш келерин айтып, так датасы Рамазан айына жакын калганда кабарланарын билдиришти. Кадыр түн 9-нан 10 майга караган түнгө туш келиши мүмкүн. Орозо айынын башталышы менен бүтүшүн аныктоодо муфтияттын аалымдар кеңеши географиялык өзгөчөлүктөргө жана астрономиялык кеңештерге таянды, деп айтылат билдирүүдө. Бүгүн 13 мартта Нооруз майрамына карата Чолпон Ата шаарындагы ат майданда Көк бөрү боюнча 1-лиганын оюндары башталды. Бул тууралуу Көк бөрү федерациясы билдирет. Маалыматка ылайык Көк бөрү боюнча мелдеш саат 10:00 старт алды. Нооруз 2021 турнирине карата оюндар 13 марттан 21 мартка чейин уланат. Аталган мелдеш Болот Шерниязов, Болот Шамшиев, Темир Дүйшекеевдин жаркын элесине арналат. Өзбекстан Кыргызстанга белекке тартуулаган 20 тез жардам автоунаасы Ошко келди. Азырынча тез жардам автоунаалары кайсы облустарга бөлүнөрү айтыла элек. Бул тууралуу кийинки материалда кененирээк сөз болот. 20 тез жардам автомашинасынан Ош шаарынын Борбордук аянтында расмий кабыл алышты. Бизге машина, жаңы машиналарды берип, кубанып турабыз. Эми не дейм, жакшылыктарга, адамдардын немеси тез соолугуна ынанып кам көрүп, өкмөтүбүз жакшы нерселерди кылат дейм. Чоң рахмат өкмөткө. Менен ушундай болот да, биз ушу аз айлык болсо ham иштеп, эмгектенип, жакында 5-6 жылга пенсияга кетебиз. Жакшы машиналарды минип, эмгектенип эл үчүн иштеп берсек болду. Президент Садыр Жапаров менен Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев 12 мартта Ташкент шаарындагы Яшнобат инновациялык технопаркында Өзбекстанда өндүрүлгөн транспорт каражаттары менен тааныштыруу учурунда Кыргыз тарапка 20 тез жардам унаасы белек катары берилген. Тажикхан Кайым кызы, Медиа 24. Бүгүн 13 мартта Ош шаарынын Борбордук аянтында азык-түлүк жарманкеси өттү. Жарманкеге жеке ишкерлер жана дыйкандар катышкан. Болуп өткөн жарманке тууралуу кийинки материалдан кененирээк көрө аласыздар. Ош шаарынын Борбордук аянтында өткөн жарманкеге негизинен жеке ишкерлер жана дыйкандар өндүргөн продукциясын алып келишкен. Басымдуусу сүт азыктары, жер жемиштер, мөмө жемиштер жана эт азыктары. Жарманкедеги азык-түлүктүн баасы кардардын чөнтөгүнө ылайыктуу жана базар наркынан арзандатылып сатылууда. Атайын уюштурулган жарманкеде өзгөчө эт менен жер жемиштерге суроо талап көп болууда. Продукциянын баасы монополияга каршы күрөшүү кызматы тарабынан коюлуп, бодо мал эти 420 сом, картошка 15-25, сабиз шалгам 15-22 сомдон сатылып жатат. Ош шаар мэриясынын басма сөз катчысы Азамат Абсатаров жарманке азык-түлүктүн баасын бирдей кармоо максатында уюштурулгандыгын айтты. Бул жарманке өткөрүү, жарманке уюштуруу боюнча өкмөттүн атайын тапшырмасы бар. Ош шаарында жуманын ар ишемби күнү
азык түлүк айыл чарба жарманкесин өткөрүү боюнча тапшырма берилген мэрия тарабынан чечим кабыл алынып, ар ишемби күнү ошол мүмкүнчүлүккө жараша айыл чарба азык түлүк жарманкеси өткөрүлүп атат. Мында өткөрүүнүн бир эле максат, өзүңүздөр билесиздер, азыр продуктылардын, азык түлүктөрдүн баасы өсүп, ар кандай маселелер болуп атат. Ошондо базарга, дүкөндөргө салыштырмалуу арзаныраак баада сатып, шаардыктарды камсыз кылуу максат болуп атат. Ошондо азык түлүктөр бар, андан тышкары эми көчөттөр дагы, гүлдөр чыгат, кийинки жумадан көчөттөр дагы чыгат. Эми мындай керектүү арзаныраак баада камсыздалат да.